семинардың қатысушылары, сіздердің өзіңіздің уақытыңызды бөліп атайын осындай ел берген барлығына рахмат. Мындай, бүгін бұл семинардың мақсаты барлығы шоғылып бизнес идея, проектін жазаларда. Анан кейінгісі біздердің кімдер ұйыштырды, біріншісі басынан таныстырды, андан кейінгісін қайсында идея қалып, андан кейінгі мақсаты бүгінгі семинардан емнелерді алып, солар кейін айтып кетеді. Бүгінгі бірінші ұйыштырушылардың бар, басында оны Сеул Global Center, еңбек мигранттарға жардам беру болу бұл центрда. Андан кейінгісі болса, бұл жерден Кореядағы, жаңа Қырғызстандағы бизнес işten işlevatan adamlarda misal başlayıp talay aytayım aslında Koreyadan Kırgızstan'a teknikalara yönetmeli işler var. Bişkek'te de o aslında. Ondan keyin Belya uzağa gitmiş oldu Kırgızstan'a Rusya'ya başlarını yönetmişler var bunlarda. Ondan keyin Akçol Bişkek'te o süreç işlevler sürüp yaxşı Bişkek'te internet bulup açıp al Bişkek'te internet bulup işler var da o süreç işlep Andan keyin bunlar olsa bir yakta da işlep koşullar Bişkek'te ne belirleyip baygesini açıp şunu jardan bir işleş olarak. Andan sırtkarı bu yerde daha özünce bu kino rekendestlerdeki kino proyekti жүрüyoruz var. Oşol kino proyekterde biz bilen çoğu olup şu yerde olsa da çoğu kino tatlı olacak. Oşol tarihimiz var. Andan keyin birinci sözde bu başkalkına Global Center'ın direktörüyle bana görüyorsun senin adı var dedi. 그러니까 서울 외국 블러드 센터가 홍주 Salamatlарды отбасы болғанда мен Сеул Global Center'ın direktörü 홍주민 여러분들 오늘 이 경제에 교육에 참여해 주셔서 정말 이 센터를 대표해서 환영합니다. Сіздер бүгін ушундай экономикалык жактан семинар өткізіп жатқаныңыздарды аябай кубанычтамын. Анан кийин бул биздин центрда дагы убактылуу баягы жумуштан чыккандан кийин бара турган жери жок жактагы чет элдик жарандарга биз атайын жерге убактылуу жашап тура турган эркектердин өзүнчө бир комнаталары, анан кыздардын өзүнчө бир комнаталары бар. 교육 사업으로 한국어 교육도 하고 컴퓨터 교육도 하고 산업 안전에 대해서 특강 강연 같은 Biz bugünkü seminarda kim emni alады, emni üçün geldik, maksat emni, kim emni alıyor. Biz de bugünkü seminarda Arbelimizde emni üçüncüde gelген adamlar Arbelim özlerinin ideyalarını aytıp, oşunun negizinde oşu ortadan bir жақсы 4 biznes ideyalarında oşu olacak biznes proyekti yazdılar. Hani 4 komanda bölünüp biznes proyekti yazılığında жақсы, en жақсы yazılan proyektiye varlığına priz verdi. Al birincisi. İkincisi gayra oşu biznes proyekti yazılığından keyin anı biz gayra tahtap ışıktap, жақсылап жазып тұрып, gayra bu adresine yazıp var, elektron adresine barınağa yönüp çöydü. Dayan biznes proyekti oldu. Андан сырткары бул жерден дагы бири-бириңерден болгон башка идеяларды алып кеткен. Эми экинчиси ар бириңер бири-бирине өзүңөрдү тааныштырып кайрадан келген азган өзүңөрдүн мектепке маалымат берген. Benim adım Benzer, 2008 yılı Kore'ye geldim. Bu migrat ol. Hazır şu yerde özünce biznesi var, alacağında içinde durup Buradaki. Мен атым Жалиева Айнур, Кореяда 11 жыл болду. Тоже өзүнчө идея ойлонуп Силализм стал 2008 жылы кеткен, төрт коммуникат болуп, силаларга жайланды, максатыбыз. 2006-дан бери келип кетип, 2008 жылы контракт менен келип, азыркыга чейин контракт менен иштеп. Бүгүн ошол жаңы ачылып аткан
ойлоо боюнча айтып аткан сөздөргө кошулуп идеялар болуп кетеби мүмкүн. Менин атым Мират, контракт менен Айкелер менен жолго кеттим. Кыргызстандын уюмуна келип жүрүшүп, жакшы бизнестер болсо, Кыргызстанга өз жолун көрсөтөт деген ойлойм. Мен артынчары, мен да ошо биякка келген ойлорду өзүм ойлор менен бөлүшүп жакын эле келдим. Менин атым Курама, биз жакында келдик. Кыргызстандан кыргыз туугандарга салам. Биз Кыргызстанда ошо кореялык туугандар менен биргелешип ачкан Ионтан брикет көмүр заводун ачканбыз, ошондо иштейбиз. Бул жактагы заводдорду көрүп, пикир алмашып кетет деп кыска аралыкка келгенбиз. Анан мен бул жерден капысынан угуп калып, Кыргызстандан келген туугандардын эмне иш кылат, кызыл атайын ээрчип келдик. Анан мен өз заводду жетектейм. Биздин заводдун генеральный директордун замы Айбек мына кеңири ушул айтып берсе жакшы болот. Сен кыска убакытта келип, бүгүнкү долбоорлорго аябай салым кошууга даярсың. Пикирлерди кошууга, анан сүйлөөлөрдөн жөтөгө сүйлөп кетейин. Атым Айбек Абдрахманов, Ажолдун бир тууган байкесимин. Мен 2004 келди, 2008 иштеп кеттим. Кыргыздар менен корейсктердин ортосунда биздин фирма Ионтан Энерджи деп аталат. Ионтан Энерджи болсо 3 жылдан бери иштеп атат. 3 жылдан бери азыр бияктагы заводдордун бүт баарын көрдүк, өмүр чыккан жерлерин көрдүк, технологиясын үйрөндүк. Ошол менен бүгүнкү ушундай долбоорлорго аябай кубанычтуу болуп атам. Биздин учурда мындай долбоорлор жок болчу. Болбойт деп жата берсе болбойт экен. Болот деп аракет кылса баары болот экен. Ошол бизде фирмада балдар кандай десем, баш аягы бир 50ге жакын кыргыз иштейбиз. Офистегилерди, рабочийлерди кошкондо. Ошолорго корейстер айтып берип атат, колдон келсе чын мондай бизнес проектилерди алып барып, инвесторлор тартып акырындык менен болбой калса бөлөк варианттарды чын кичинекейден болсо да баштай берсе болот экен. Биздики деле мисалы сразу бүттөп кеткен жок, 3 жылдан бери аябай кыйналып, азыр уже бул кичине жакшы боло баштагандан уже корейстер дагы ишенип, Кыргызстандын сторонасына ишенип дагы уже бизди бияка алып келип проекттерди көрүбүз. Эми баягы миң укканча бир көр деген сөз бар эмес. Ошол сыяктуу келип заводдордун көрдүк, көмүр чыккан жерлерин көрдүк. Бирок бир жерден көбүрөөк деп калдык. Бир эле киши менен көп иштешкенге аракеттешкен. Мен мисалы 2004-2005-ке чейин бир эле корейче бир эле сажал менен иштегем да. Биз ойлочубуз, бизге эттеп эле сатып берип койду, эски станокторду алып келип койду деп ойлочубуз. Келип көрсөк, биздикинде станок берта жок. Бизге жакшы станокторду алып коюшту, камбийлер менен даярдап беришкен. Ошол рахмат болгонсуздар. Саламат. Кореяга келгенде 3 ай болду, контракт менен. Айткандай кетти өлкөдө биринчи жолу ойлоп атам. Эч кандай ойлоткон жок. Таңга ушт эле, көрүп эле, салыштырып эле, мындай экен, мындай экен, көрсөт мындай экен деп кошкол ачып айтканда ошончо. Як келген ошо көрөйүн деп, башка элдерди, шарттары келди, эмне болуп чыкты, маалымат берейин деп келгенбиз. Менин атым Саламбек Кожоев. Мен ошо контракт менен келгем. Жакын эле. Ошол мындан ары колдон келишинче ойнуна аракет кылам. Менин атым Мамбет, 2010 жылы контракт менен келгем.
азыр бүгүнкү ой максаты ушу силерге келип сиздер оюңуздармен бөлүшүп сиздер боюнча көп информация алган деп ушул максатына келдим. Мен Атбек болсун. 2009-жылы Кореяга келген, ушундан бери иштеп атам. Ошо адамдардын ою менен бөлүшүп, дегендей жакшы идеяларыңызды ошолордун кандай Кыргызстан биринчиден ойлойм да, ошол Кыргызстан өнүгүш үчүн ушундай бизнескерди ачыш үчүн биринчиден Кыргызстанга мамлекеттин жоопкерчилиги керек да. Бирок экинчиден ушу жаштар бияктан эме тартып атпайбы? Корейдер тартып бир завод ачайын деп, бутик ачайын деп ачсак, тиги бизде бандиттер деген көп белгилүү. Аябай эле көп да, аябай эле тоскоолдук бар. Милицияң деле бандит, баарды деле бандит. Ошон үчүн ойлойм да, мамлекет биринчи жардам бериш керек. Ошолорго, туурабы? Гарант болуш керек да. Ошон үчүн баарын эле ар жолун алайын. Көбөйсө эле биздин Кыргызстан өнүгүп кетмек да. Анан экинчиден дагы ушу бул Корея эмес, башка мамлекеттен дагы ушундай мигранттарды жөнөтүп, жумуш менен камсыз кылса дейм да. Ошондо Кыргызстан өнүгөт дейм да. Ошол. Менин атым Селимова. Атак семинарды биринчи жолу өзүмдүн идеяларым менен башкаларга берип. Менин атым Талай. Аспирантурага окуган анан кийин бул семинардын уюштуруунун эң негизги максаты ушул жактагы жүргөн биздин жарандарыбыз бар. Бир кишинин колунан эч нерсе келбейт. Чогулуп бир жакшы Кыргызстаныбызга бир салымыбызды кошолук деген максатта бир чакан болсо дагы бир бизнести алып барып ошол жактагы ушул мамлекетибизде салымыбызды кошолук деген ойдо. Анан кийин дагы биз азыр бул жерден жанагындай бизнес проект боюнча иштеген жатпайлы, ойлор боюнчачы. Анан кийин ал эмеси негизи баягы жерде отурабыз баарыбыз. Бизнес план түзүлөт да, ошону максимум $10,000, минимум $5,000 $10,000 чейинки жакшы проект болсо, мен ошого инвестиция кылайын да, азыр менен кетет да. Инвестиция кылам. Мен башы келгенде студент болып келген білім алудың асты болса. Мен алай кеткен жерде жаш бала кетті. Не қандай бұл? Что вы Кореяда иштеп жүргенде қара жұмышта. Ойланып Кыргызстанға аз да болса кішкене келіп баштым. Шүгір иштеп жатады. Аз да болса Кыргызстанға пайдамды келтіріп жатырмын. Налогын төлеп, суын төлеп, газын төлеп, сол суын төлеп барлық болады. Бұл баяғы ашық отырғанда қиыншылық болды. Бири келет, фин полициясы келет, бири налоговый келет, бири соцслужба келет. Булардын тетебиз, мунун эмес. Чүрт кайра жабам деп ойлодум. Кыйынчылыктар кыйын болот да. Биринчи ашчылык кылган болчу, ага чыгып майра чүрдө досум иштеп көргөн кезде чоң жумаш. Жүрмөсө, ушундай ашып. Мен частный предприятие да мен. Кыйынчылыктар болду. Машина келди, документин отурган кезде пожарный келип, шланг жерде чыкпай калып, суу жактан акпайт экен. Бар акырын айттым да, бул жерден телефон менен жактан чечип иштедим да. Баардык ушу документарный. Ошондо мен пайда көрөм. Мен документарный тапкан пайдам ошолорго кайра берип коем. Деван азыр ушул документарный вот бани дегендер минес келет. Да, документ астына таштайсың. Дистанцияны турап, эске иштеп калат да. Ушул ишти жода ошол жерде келгенде 19-20 жарып калган. Бизнес кандай баштасам, баштай шарт таштай атканда бар да, мен башым өтүп калды да. Кандай баштадым, не болду? Ошон жакшы мисалы чара албай калган ойлор керек да. Ошону балдарга баштаада бизнести. Бар эзепте канча пайда көрөм, канча жылда актайм ошол кеткен акчамды. Канча иштейт. Может 10 жылдан жабылып калат, может 2 жылдан жабылып калат. Ошол баарын ойлонуп билиш керек экен да, ал биз эмнеге ашылдабыз бияка ошо. Самар, Талай.
биринчиси эмебиз да биз ошол бизден бир баш жакшы, эки баш андан жакшы дегенде көп ол жакшы может проект чыгып калабы деген ой келет да көпчүлүктүн арасында. Жакшы эме ошол Кыргызстанга может 100 киши болобу же 500 киши болобу орындык жумуш может металлкандай завод ачабыз деген өзүнүн көпчүлүктөн чыгат да мисалы кимдер мисалы Мунарбектин оюнда бирөө бар. Аны мен билбейм, ушундай проект келгенде Мунарбек айтып кетти. Эndi мондой ойлор болсо жакшы. Барып көрөбүз, жакшы бизнес. Биз дагы акча барып кемге инвестицияны даярбыз да. Мисалы мен акчам Аспанда, мисалы Тагайдын Аспанда экөөбүз акчабызды кошуп может бир завод ачабыз. Ошо иштешкенге биз менен возможность болот да, астыбыздачы. Ошол максат менен ушундай эмен чогулткан өттүк да. Буюрса, биринчиси дагы ойлор менен жанагындай калай айтып өттүк. Карайбыз, кандай пландар болот. Буюрса, кийинки жакшы болот деген ойда. Ушу Кыргызстан бар жашпыз барыбыз, жаңыдан 30га чыга элек, арты 19-20 балдарыбыз жашоо астында да. Ошон үчүн кандай кылып Кыргызстандын экономикасын көтөрөбүз? Өзүбүз, конечно, өзүбүз эле бакылау керек. Кыргызстанда элдерге да кандай жумуш орун түзүп берсек, ошол элдерге да кичине жардам берсек деген ойда. Өзүбүз, конечно, өз каражатын ойлосоң жүрөбүз. Керек эле өзүнө бажоо. Ошол элдерге дагы жардам ката берип, ушундай проект иштеп атабыз. Ошол бир болсун да. Менин атым Осон Нурбек. 2008-жылы Кореяга контракт боюнча жумушка келдим. Ошондон бери контракт менен иштеп жүрөм. Кореяда чынында ала турган үлгүлөр өтө эле көп. Ошондой болсо дагы биз ошол Кыргызстандын маданиятı менен Кореянын маданиятын Кореяда болгон ушул баягы мигранттардын жашоосун чагылдыруу боюнча ошол учурда эле ошол мигранттардын Кыргызстанга кошкон салымын көрсөтөлү деген ой менен ушул кинопроекти кино долбоор ашылып деп атабыз. Ошондо буюрса мына ошонун үстүндө азыр иштеп атабыз. Айтып өткөндөй эле биздин эң негизги максатыбыз кыргыздарды бириктирип, кинонун финалы ошол менен бүтөт да. Биякта мигранттар азайып, Кыргызстанга жумуш орундары көбөйүп, биякта мигранттар кайра Кыргызстанды көз тагылат да. Ошол эми мен каларым биримдик болсо, баарыбыз биргелешип иш кылсак, бир кишинин колунан келбейт, анан эки киши биргелешип, акчасын дагы, идеясын дагы ортого чыгап туруп, анан бир ишкана ачса жакшы болот деген ойдомун да. Анан ошол биздин кинонун дагы негизги кино проектинде негизги максат ошол да. Кыргыздарды бириктирип, ошол биримдүүлүккө чакырып, анан Кыргызстанга инвестиция тартып, Кыргызстанды өнүктүрүү максатында да, ошол балдардын сознаниясына, кыргыз мекендештердин ошол ой жүгүртүшүн өнүктүрүү, ошонун үстүндө иштеп атабыз да. Медиада көп таасир этет эмеспи өзүңүздөр билгендей. Ошол келип көңүл буруп кеткениңизге чоң рахмат. Менин атым Тилек. Кореяга келгениме 2011-жылы болду, келгениме 1 жыл болду. Трудовой мигрант боюнча иштешип келатабыз. Кудай буюрса, ой максатыбызга жетсек, Кыргызстанга спонсорлорду чакырганга аракет кылып, Кыргызстанды көтөргөнгө чоң аракет кылганда кылабыз. Менин атым Гамбар. 1 жыл болду, ушул контракт менен иштеп атабыз. Ошо эл катары эле ой бөлүшүп, кантип иш кылсак деген максат менен келдик. Мындай, биздин келген максатыбыз ар биз өзүбүздүн оюбузда идеяны айталы, башкалардын идеяларын угалы, ошол негизинде бир бизнес проекти жазалып атпайбыз. Азыр где-то 30 секундада оюңарга келген 4 идея жазса, 4 деле, бир исминде жага жазып коюңуз, 4 деле. Оюңарга келген $10 000 тегердесинде 4 бар. Парламентке чыгыш керек. Ансыз ал жакта действительно өндүрүш кыйын. Биздин баштан өткөн ушул жакта өзүбүз эмес, бөлөк мамлекеттер бизге кыргыз элине
ал деген жана алып барган студенттерди бияка көтөрүп баса бербейт да. Ал акча таппай эле ал жерге бизге заводду куруп бүткүчө уже бизди тушап койду. Бул айткандай, эми өзүбүз жакта мынтип деле жакшы жактарын айтышыбыз керек, бирок айына жоктон айтканда ошону салып бүткүчө ушул жердеги барган КСтерди иштетпей милициялар тушап алды. Биз ончу отделден билбейбиз, биз баланча отделден барат, акча берсең отделдин деле керек, заводдун деле кереги жок, болду урунбаган кетет. А кетти десең эртеси башка бирөөсүн жиберет. Сиз айткан туура бул жерде биз фирма ачканда, мисалы эч кандай тоскоолдук болбоду да, бир жуманын ичинде фирманын регистрацияларын өттүк, эч ким эч кандай суроо бербеди, мисалы кайдан акча таптың же бул фирма ачып атып, мисалы бас тышкарга чыгып келип сүйлөшүп келет деген эчтеке болбоду, колду коюп закон түрүндө баардыгына кирип чыгасың, собеседование эмнеге ачасың, кандай планың бар, бизнес проектиңди сурайт ал жерден, бизнес проекттин реалдуу болсо, алар миң жетип сен ошолордун алдында айтып берип аткан болсоң, бизнес проекттин сага печатын коюп, фирмага ачып берген жол ачып беришет. Анан Кыргызстанда сиз айткандай, биз бизнес проектине барсак, биринчиде куруу канча деп сурашы мүмкүн. Ошол. Анан кийин биз азыр Кореяда жүргөндөн кийин биз азыр биздин бул жердеги максатыбыз реалдуу бизнес планды өзүбүз мындай көрүп ошого ишене турган бизнес планды чыгарышыбыз керек да. Чыгарганда да азыр балким бирөө жарымдын бизнес планы бар, бирок кантип жазышын билбейт. Бул өзүнчө искусство да бизнес план жазыш. Бирөө ала турган барбы, целевая аудитория барбы? Аны билбей эле чыгарып алсаң, сен бир ай, 2 айдын ичинде жабылып калышың мүмкүн да. Буну анализ кылыш керек да рынокто. Мен ушундай идеяны болсо вопрос айтам, өзүм жасап турган идеяны, анан ошонун ичинен эң актуалдууларын чыгарып тургам да. Кандай? Бул жерде мага эң азыр кайсынысы мага кыйыныраак болот? Азыр ачкандачы, кайсыга бюджетим жетпейт, кайсыга көзүм жетпейт. Ошонун ичинен мисалы мен азыр интернет клубдан алсам, бир швейцарцты алчак түшүнбөйм, ал менен бир ошол профессияда иштеген адам менен консультация алышым керек. Бул экинчи идеясында консультация алышым керек. Анан автомойка боюнча ал үчүн техника сатып алышым керек, менчи андагы ичине коюп турам, күч. Мага актуалдуу продаж авто болду да. Мен өзүм ошол менен иштеймин да. А продаж авто. Значит, ушул продаж авто ушул боюнча иштешим керек экен да менчи. Ушуга көңүл бурушум керек экен. Бул жана жазган боюнча группаларга бөлүнсө. 4-төн бөлүнсө, 4-тө бир группа, 4-тө бир группа. Өзүнүн тамактары өздөрү бар, камсыз кылып. А биздин жерибиз чоңураак, анан 5 миллион халкты биз баары Өзбекстандан, Россиядан, Казакстандан сатып келип, Кытайдан алып келебиз. Ошон үчүн мен ойлойм, биз деген жерди иштетүүнү абдан өнүктүрүшүбүз керек. Бул келечек аябай чоң. Мен ошон үчүн жерди иштетүү боюнча жашылча жемиштерди жана мал өстүрүү боюнча деп тандап алдым. Мен дагы ушуну аябай ойлоп жүрөм. Мен экинчиси мал өстүрүү ошондо. Жер иштетүү жана мал өстүрүү. Алчарга жер иштетүү ошол. Сенин оюң жана үчүнчү жана тоок. Мал чарбачылык. Тоок деп тоок. Сиздики боюнча. Бирок ишкерге ийгилик. Биздин кааларыбыз ошо чет элде жүргөндө мындай чогулуп көбүнчө бул жакта дагы мен сразу ошо неме бияктан байкадым, мына дин намаз окушат экен, мечитке барышат экен. Мен такырла ошо молдо болуп кеттиле деп айткандан алыспын, бирок чем арак ичип кечкисин өткөргөндөн көрө намаз окуп жанагы жакшы жактарынан таза жүр, ууру кылба, тияка барганда дагы ошондой адамга жакшы жактарын көргөзүп барса, бул абдан жакшы да, биз аны сүйүнөбүз. Канча тарбия ошонун баардыгы. Мен ушул жактарын жакшы жактарын гана байкадым, жаман жактарын действительно байкадым. Мен ушуну менен эле барып, эгер Кудай буйрса, бер жагы 100 кишини жолго салам деген оюм бар да, ошо көкүрөгүмдө. Бул цехте 3 жыл иштеттим. Ошондо мен мисалы могу силер азыр түзүп аткан бизнес планды ошол жерден көрдүм да, полный результатын да көрдүм. Мына башында зато бош жүргөн жокмун. Бош жүргөн иштеп аттым да. Корейстер менен параллельно иштеп жүрдүм ошондочу. Бирок азыр макаронду токтотуп койдум. Анткени макарон цех азыр көп болуп кетти. Макарондун оборудование бизде өзүбүздөн эле чыгат да. Ошон үчүн өзүбүздөн чыккан үчүн
ар ким улам жакшы өтүп атса эле көрүп алып эле конкурент болуп акчасын баарын ошого салыпчы. Андан кийин могу эт мал азыр аябай эле көбөйдү. Мал айыл чарбада тигүүда мал аябай көп. Бир бой эле ата энебизде мал бар да. Мал көп. Могу этти экспорттош керек болуп калдычы. Экспорттосок кыргыздар баягы 100 койубуз болсо бир жылда 10 жеткенбиз 90 калат экен. Мисалы бул бир жылдын прибылдагы кою да. Баягы 300-400 кой болсо ошондо мисалы 100 козу прибыль болсо ошонун кайра биз 90-нун ордун мурункудан сатышыбыз керек да. Ошону экспорт кыргыздар өзүбүздүн үйдө 10 жесек Кыргызстанга бир ошону бир ар бир үйдөн 10 чогулса Кыргызстандын эти уже обеспечение болот да. Ошонун калганын экспорттош керек экен. Бул дагы көп. Анан жанагы машина бизнес деген деле болбой калды да. Машина бизнес аябай машина убыткага кетет. Мен дагы учурунда бияктан 14 контейнер салгам. Мурун жүргөндөчү контейнер салып жүргөм. Нелегал болсок да ар бери чыгып жүрүп машиналарды алып салып жүрүбүз. Кудай шүгүр башында жакшы барып атчан. Кийин улам ошол кезде эле 2008 жылдан баштап артка кете баштаган бизнес да. Бул машина бизнеси деле болбойт азыр. Бул жерден силерге айтарым, могу жана теплицаны биз мына байке көз дүйүп корейстер эрикпей бүт кыдыртты. Эмне деген теплицаларды көрдүк, гүл өстүргөндө жерин көрдүк, клубника, помидор, бадыран. Булар кыштыр жайдыр жейт. Мына бизге дагы ушул эмени силер ачып алып барышыңар керек да. Үйдөгү кишилерди бош жүргүзбөй. Мисалы силер бирөөнү ошака бир сажан кылып туруп теплицаны ачып берсеңер, ал киши бир эки семьяны иштетет, эки аялы күйөөсүн иштетет, бирөө отоп берет, бирөөсү казып берет, ушинтип 4 кишиге жумуш болот. Биринчи кичинекейден ачкан. Эндиги жылы 40 кишиге жумуш болот. Аркы жылы 400 кишиге жумуш болот да. Теплица буларда бош жердин баары теплица. Эгер теплицаны өнүктүрсөңөр, мына законченеңди да бар. Биз силер менен бирге иштешебиз. Анткенде теплицага булар жонтан жагат да, брикет жагат. Брикет салып жагып атам да. Анан менин бир акыркы бир идеям бул медицинский оборудование да, жанагы алып сатуу боюнча заниматься эткен балдар. Ушу медицинский оборудование спрос көп да. Ушундан мисалы жана массажный кресло, массажный стол тигүүлөр барбы? Ошондой оборудованияларды бияктан эгер возможность болсо билип, ошол экинде мен эметсеңер тияктабыз бар. Анткенде мага 4-5 киши кайрылды. Просто мен медицинский жактан тааныштарым деле жок. Неме да? Көп деле анын үстүнө мен ошо эле тияк чыга албайм. Атак жанагы советскийде мото тияка барып келип алып эле кинтесин дегендер бар. Кээ бирөө туура. Жанагы эле бизде ичинде эшиктин алдында жаткан таштарды суунун ичинде жатпайбы таштарды? Ап келип эле минтип булар эшиктиге сыртын жылмалап да коюшкан. Эшиктиге ошо ташты эле минтип коюп коюшат, сонун көрүнүп калат да. Ошо ташты биз ап келип койгондон неме кыласың? Таш коюп алып бер дейтпейбичи? Бияктан таш тарелкаларга эле жеп атпайсызбы? Таштан жасалган тарелкаларга тамак жеп атпайсызбы? Аны Кыргызстанга алып барып койсоң, баягы ичи жок экен таштан тарелкага салып берди дейт да. Ошол эң искусственный таза неме экенин, натуральный, искусственный таза, натуральный нерсе алчы. Таштын үстүнө эт биширип эле жеп атышпайбы айтасыз. Ошолордун баары мелочь болгону менен акырындык менен бир киши болсо да уга берсе, мисалы могу жерде азыр биз 20 киши болуп атабыз, 20 киши Кыргызстанга барып да 20дан кишиге айтса канча кишиге неме болуп атат да. Ошол эми баягы силер ушундай немелерге рахмат, биздин убактыбыз тар болуп калды. Жакшы иштеңиздер, иштеңерге ийгилик. Ушундайларды баягы уюштуруп тигүү бат-баттан өтүп турган жакшы. Бизде баягы мурун биз иштеп жүргөндө калуу байкелер бар болчу. Ай киши баягы биздин президентибиз деле болчу. Баягы шаарларда өзүбүзчө уюшуп тигүү болуп, свадьбада өткөрдүк, той топурларда өткөрдүк, жамандык жакшылыктарда баары чогуу болдук. Мына реклама кылып атабыз, сайт, өзүбүздүн сайт ачып атабыз, реклама да кылып атабыз, телевизорго да чыгарабыз, газета, журнал, строительный, строй товар бар, журналдар бар. Ошолорго да чыгып атат. Буюрса мына быйыл ошо 6-айдан баштап, ушу июндан баштап чыга баштады да. Ошонун баары чыгып, неме кылабыз, баары жакшы буюрсачы. Ама жана ошо теплица, ошо немелер деметсе баары улам бизнес бири-бири менен байланышта болуп өнүгөт эле да.
Ama жалгыз кишинин, жалгыз фирманын колунан иштегим келбейт да. Ошо жакканга, тигин болгонго ылайыктуу нерселер көбөйгөнү бизге да жакшы. Идеялар көбөйгөнү бизге да жакшы. Ошо. Чоң рахмат. Сіздердің көмірді жаққыдай бізіне қойып қалып. На лучшую презентацию приз. Они наверное, У меня идея, у вас есть много баранина? Баранина. Ну, это когда я был в Казахстане или там, баранина, это грязно. Вот это грязно, невозможно там такие вещи. У вас там девелоп надо, у вас как 키우는데 우리는 꼭 기술 필요해. 테크닉가 많아. 우리 Бензинге керек, жерге керек. Биринчи этажда, экинчи этажда. Ишканаларда техника, подъем керек жана башка сен жана булар $1000 алсаң, $1000 алсаң, ондай ошондо 7-8 да $2000 $2000 Данияга же болсо да. Бажерлик берсең қайсы жаққа Украинадан алып жатты жаққа өздеріне жақсы 여기서 뭘 재배할지 타마토 한다면 타마토. жер болсо эшик болот. 뭐만 될 건지. Семинар боюнча азыр ар бир команда бөлүнүп талкуулоо жүргүзсөк да, слайдтерди жазып, мына жерде өздөрүнүн проектин жерде отургандайга ишендирип, ушуну ишке ашырыш керек деп утуп чыгыш керек бир команда. Ошол биз негизи семинар жакшы өтүп атат деп ойлойм. Биринчи жолу болуп атат. Жаталса да алдында болуп турган семинарлар жакшы болуп атат. 700 миң комунда. Самастарда интернеттер бүгүн жерде азыр көрүп отургандай бул жактагы жарандарда чоң бизнес семинардын эң негизги максаты бизнес планды түзүү. Бизнес семинарды биздин ушул жактагы жарандар алардын башы жүрүктөр Кыргызстанда дагы өздөрүнүн иштерин алып логотиптери турат ошол трейдинг ошолор баардыгын уюштуруп көптөн командага бөлүнүшүп өздөрүнүн бир идеяны алып чыгып ошол бизнес план түзүп атат. Талкуулар жүрүп атат. Келечекте мындай иш чараларды дагы чоң ниеттерибиз бар. Бул биздин эң биринчи семинар, эми мында чоңураак масштабта
биздин мамлекеттик деңгээлдеги кандай инвестиция керек болсо ошолорду биздин мамлекетибизден алып ошол Кореянын экономика жаатындагы газет асал маалыматтарын ал жактан биз инвесторлор семинарын уюштура алып атабыз. Андан кийинки Кыргызстанда бул жака бизнесмендерди чакырып жерде чоң ярмарка өткөзүп ошол эле техникаларды, жабдыктарды, аппараттарды сатып алуу боюнча алар бул жакта кандай иш алып барат ошолорду деген ат койдук биздин компаниябызга. Сельскохозяйственный компания ошол Зимале ат койдук. Бул жерде киши басып өтөт да. Анан жерге 4 ряд, бияна 4 ряд, бияна да 4 ряд, ошол 8 ряд болот да общий. Помидор айдасак, ошондо деген 800 түп батат экен да могу жергечи помидор. Эми биз мындай максимальный алып койдук, могут андан плюс-минус болушу мүмкүн да. Анан ошол жерден биз деген санап көрсөк деген бир түптүн узундугу эми ушундай эле болот да. 2 метрлик бийиктиги. Неменен пинелхаустун бийиктиги 2 метр, турасы 2,5. Анан ошондон биз деген алсак болот экен 2400 килограмм, это минимум. А так 4 тоннага чейин алсак болот экен. Ушул эле жерде алсак болот экен да. Ошондо деген бир томат эме берет да. Ошондо деген 4 килограмм же болбосо 2 зарплатасына эле төлөнүп калат да. Бир зарплатасына эле төлөнүп калат да. Бир эки чыккан болсо ошол эки трубага, пластиковый, целлофановый тентке ошолорго кетет акчачы. Биринчи түшүмдүн эмелери. Андан кийинкилери прибылга кете баштайт. Ошондо биз субат менен эле анан эмеге төлөп калабыз. Электроэнергия болобу, жердин эмеси, арендасы болобу, анан зарплатасына төлөп калабыз. Ошондо бизге деген чистый прибыль где-то 200 миңден калып турат деген ойду бар да. 2 айда 200 миң түшүп атат да. Ошондо мына орекиле 2,5 сотукта бир эле пинелхауста. Сактагы ал мына буюрса мына орто эсеп менен 1 жылда актап атты. 1 жылдан Кудай ден соолук берип, жакшы болсо деген кете бересиң. Анан экинчи этабы бар. Стола чейин азыр баары эле машина айдап Между прочим, хорошая идея. Кореяда иштеп жүрөсүң, барсам бир машина алам деген ниетиң бар. Кыргызстанда машина ар бир жерде мисалы мекенде бир машина алам деген бизде бар жолдун состояниясы. Кичине көңүл буруп койсоңор. Жолдун состояниясы Кореядагы эмес, бизде бат эле кызылай. Хоть американский, германский, корейский машина болбосо. Обязательно акла оңдоочу керек. Оңдоочу немеде канча бала иштейт дедиңер, немеде? 4 иштесиңер, зарплатаңар канчадан болот айына? $200. Орто эсепте. Жанагы силерде кесипчи барбы? Ондо Ооба, ошондой балдар да бар. Ошондой балдар да бар. Машина оңдоо. Же болбосо мисалы жерден орто эсепте $200. Азыр Бишкекте эме боюнча процент иштейт. Күнүгө 100 сом тапса 300 сомун алат, 700 сомдон сток отурат. Ошондо эле 50 деген бар, 30% бар, ар кандай иштей бар. Эми ошондо деле эсептеп келгенде эле жумуш бар болот, жумуш жок болот. $200 айына азыр Бишкекче. Жакшы эле. Жакшы. Сурооңор барбы? Дагы жакшы. Сурооңуздар. Клиент болгондо эмне болот? Базар. Биздин маркет, базар туурабы? Биздин базар. Биздин базар. Бул базар колдонгондон кийин бул эмнени колдонуп булар? Мисалы, баары колдонуп конучу. По-любому колдонбойм десе дагычы. Магазин барып сатып алса деле жана пластик пакетте сатып берет. Бул колдонот. Ушуну колдонот. Анан бул эмне болот? Кайда кетип болот? Таштанды эмне болот анан эгер бизге ошол иштетпей койсок? Ишкана жок болуп иштеп болсо эмне болот таштанды? Жана айтып өткөндөй. Экология бузулат. Жер көмүп салат, жер деградация болот туурабы? Ошол эле жер менен чиризи, жер астынан суулардан казып кээ ичет го, кээ айылдарчы. Ата экологисттер скважиналар мененчи. Ошо менен келип элди уулайт. Элди ууласа ким ууланат? Биз өзүбүз ууланабыз.
Уланса ким уланат? Балдар уланат. Балдар улангандан ким уланат? Ел уланат. Генофонд, угроза, номер 1. Национальный безопасность тура. Мына бул ушул маселени мына ким чечет? КG. Бирок прибыль ошончо мага эмес, кыргыз элине прибыль алып келе турган проектлерди берет ал. Эмне үчүн дегенде кыргызды малсыз элестетүү кыйын. Бизде ар бир үйдө жок дегенде 10 кой, 5 үй отурат да. Ошол кээ бирөө багы эле жок, саткан кызмат жок. Акыры арзан сатып базарга же өлөт союп кетип ушундай да. Эң ойго ошол да биздин кыргыз элинде мал көп. Ошону биз кыргыз элин жеп табып атабыз да, ошону каяка экспорттош керек? Россияга, Казакстанга, может Кореяга, Австралияга барып келсеңер, и дагы Европа жактарда бул ал кийин кеңири кете турган эме, бул пока биз Россиянын ынтында алдык, анан ошол комбинат кандай башталат? Каяка кылып башталат? Ошону кыскача баягы эме кылдык, сен кыскача эле да, расход эсептедик, пайдасын азайтып берип кеңирди. Ал ордун алдык, мисалы биздин несколько семиз аттык. Атына жараша, атыдан семиз эт да, семиз эт. Семиз эт. Эмне мясо, жирный мясо, орыстарга сатат. Любой жерге алсак, аты эле айтып турат да, кандай эт экенин. И бул комбинатыбыз орду Чүй регионунан ойлондук да, Чүй регионунан арзаныраак эле кээ жерде здание мындай жасап коебуз. Мурун Союз учурунда колдонуп келген зданияны алганда, ал эле 200 квадрат метр жер кетет бизге. Анын ичине эмне коебуз биз? Холодильник керек бизге. Ичине эт сакташыбыз керек. Холодильник керек, машина керек. Эт кесип тоннаны дебесизчи. Андан кийин продажа мына 40 тоннаны мен бир эле жеткизгенде Россияга, бир айда бир жеткизсем мен ошондо деген аякка сатамын. Где-то 500 сом менен да, сом менен эсептегенде 500 сомго оптовый базарга 500 сомго кетет да. Гетирсем мен деген $434,000, $434,800 түшөт да мага. Ошондон расходду чыгаргандан кийин мен $156,600 пайда көрөм. Прибыль, чистый прибыль да, бир айда. Мен ошондо бул акчаны мен $156,600 менен дагы ондан да кыскартсам, грубо дагы алып $10,000 дагы мындай кыскартсам, могу акчаны бир жылга жеткизбей 5-6 айда актап алганга мүмкүнчүлүк бар да. Ошол эки холодильнигибиз бар, өзүбүздүн. Кошумчалай кетели, Айбек бул биздин президентибиз, конечно, мен бухгалтерия менеджердин главный. Мындай суроо болушу мүмкүн. 40 тонна эт 70 эткенсиңер, качествого отвечать этет, силерге ичинде аны каяктан табасыңар деп. Хороший вопрос. Андан биз этти мындай кылабыз. Этти деген биз фермерлер менен биздин кичинекей фермерибиз болот. Ал жагында мен ал жерде отурганда деген фермерлер менен контракт түзөбүз. Контракт түзүп эле жыргап калбай, бизде сан экибиздин бетврачыбыз болот. Зарплата төлөп беребиз. Ошол $3,000,000 ичинде. Ал бетврачыбызга мен направление берип турам. Биздин гана бүгүн 13 май сен барып фермага барып текшерип, баарына дары бар берип, акыбалын билип кел, үйлөрдү. Мен жолугуп кел. Это обязательно, потому что эмне үчүн? Былтыр эле кандай биздин эттерди Казакстандан ызычулуп кайра чыгарттырды. Оорулуу эттер көп. Бизде этти эле союп эле документ жасалмаган калып сатып эле. Муну биз жоюйлап. Эти бири жакшы чейки биз жоюла баштайт. Биздин аркылуу семизет чыга баштайт. Семизет булардын биз контракт түзгөндө алар башкаларга саткан укугу жок. Биз гана ала алабыз. Ошон үчүн аркы чыга баштайт. Семизет ошонун баарын карап, ошон үчүн биз экспортко чыгарышыбыз керек. Качествосын саап жеткизбедик. Биз точкаларды Россиядан тапсак болот деген ойдобуз. Кол чаап койсоңуздар. Бияка көңүл бөлүп койсоңуздар. Презентациялар аябай жакшы, жогорку деңгээлде болду. Азаматтар мына бирден Birinci mesadan başlayıverdi, birinci mesadan alıp kiygen Akıllar. İçindeki okulları kalkmadılar. Samaruk Bey, Mirat Muna Esento.
Бизнесмен ишке ашып, стол açıp, барып Кыргызстанга жакшы иштеген. Калгандарга баарын экинчи место эмес, баары бир. Мындай сүрөт салгыч деп коелу.